Көчкөн Сактановдун «Адат азабы» романынын 12-бөлүмү окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Биринчи сол. Арген чочуп ойгонду. Түшүндө эки жагынан каптап кирип, эки колуна асылып, ырылдай булкуп, ажылдап талай баштаган учурда ойгонуп кетти. Түш деген түш да. Ага анча маани берип, ойго алаксыбай кайра уктамак болду. Бирок уктай албады. Ар кыл ойлор ар жактан жыбырап чыгып, уйкусун ачып, мазесин алды. Бүткүл жан-жаны бар уйкуда жаткан көөдөй караңгы түндө минтип ойгонуп алып, жалгыз ойго батуу негедир оор. Өтө оор. Ал турмак болду. Бирок туруп эмне кылат? Окуйбу? Жазабы? Чала уйку кишинин көңүлү баарына чала эмеспи? Ушундан уламбы турбады, тургусу келбеди. Көзүн ачты. Терезе сыртындагы үрүл-бүрүл жарык бөлмө ичине бүүрүл шаң берип турган экен. Тигине бет алдында шып. Ушул шып алдында түнөп, ушерге жатып конуп, келип кетип жүргөнүнө 10 жыл өтүп кетиптир. Гүлмира өлгөн жылы алган эле ушул үйдү. Ооба, ошол жылы. Капырай, мезгил жүгөнсүз тулпар экен го. Абу дегенче эле жылдар өтүп, жылдар менен кошо өмүр курак өтүп, адам бул дүйнөдө өз үйүндө, өз төрүндө эле эмес, атыгүл өз төшөгүндө да мейман экен. Көөдөнү саал көтөрүлө берип, акырын үшкүрүп алды. Көздөрүн жумду. Кайрадан жымырап аны ой басты. Кийинки 10 жыл ичинде не иш өтөдү? Журт пайдасына не берип, не койду? Докторлук ишин бүтүрүп, бүткүл өмүрүн илимге берип, зор умтулуулардын зор капшабында ой салып, нака илимпозчу өмүр өтөгүсү келген эле. Бирок акыр аягы эмне болду? Бийик максатка, бийик кулач ура албай, анан калса докторлук ишин жактамак түгүл жаза албай, болгону жаман жетекчи аталып калды го. Аттиң-ай, мындай тагдырга кандайча туш болду? Мунун түпкү башаты, түпкү себеби кайда? Акыйкат, калыстык деп жүрүп, кыргызчылык кылып, 4 кыргызды 4кө бөлүп албайлы деп жүрүп, бирок түбү келип кайра өзү бөлүп жаргыч, жаатчыл, жердешчил аталып калган эмнеси? Баарынан да акыйкаттыктын жолунда жүрүп, бирок ошо акыйкаттыктын жолунда минтип жалгыз жапа кордолуп аткан эмнеси? Борбордук комитеттин 3-чү секретары Эсенаман Абышкаев кур жалаа менен кызматтан алынышы аны ого бетер майыштырды. Ого бетер минтип түн уйкусун бөлдү, жалгызсыратты. Кулдук психологиядан али арыла элек кээ бир интеллигент сүрөйлөрдүн тобу аны сестентти. Айтса, Абышкаевди аргендей эле кээ бир суу кечпеген кур теорияга умтулбай, мурунтан калыптанган турмуш чындыгына көбүрөөк умтулчу. Ленинди көбүрөөк окуп, анын эмгегине кулдук урчу. Ал эми Лениндин эмгектерин кабинетине шыкап алганы менен өмүрү аны ачып көрбөй, аны каныга окубай, анан даанышман ой санасынан туруп маселе чечпей, жөн гана арзан баа дардактоого ык берип, өңгөнү жамандап, өзүн өлөөрчү мактаган кур кыйкырык, кур ураанды күнүмдүк саясат кылып алган жетекчилерге жинденчи, жек көрчү. Кийинки кезде трибунада көп сүйлөшчү болду. Акылдуу сүйлөшчү болду. Төөнүн карды жарылган жыргал турмушту 80-жылы эле куруп беребиз деп, эли жерине өпкө жүрөгүн чаап, күйүп-бышып сүйлөшчү болду. Бирок ошол күйүп-бышып сүйлөнгөн сөздөр сөз боюнча гана калып, анын күйүп-бышкан эли, аны тоюндуруп тотуктурган эли, тоодогусу тоодо, ойдогусу ойдо, кары дебей, жаш дебей, канчалык жан үрөп иштеп бергени менен, иштеп атканы менен ошол жан теринин ыраат акыбетин көрбөй картайып кетишти го. Согуш учурунда жана согуштан кийин бел чечип күч берген мына ошолор эле го. Жалган ураан менен жашоо качанга дейре созулат болду экен? Жалган үмүттөр качанга дейре идеал болуп бере алат болду экен? Эгер адам өзүн өзү күнүнө сындай жүрбөсө, анда эртеби кечпи коомдун чекесине чыккан чыйкан болуп чыга келериндей эле. Эгер мамлекет өзүн өзү сындай жүрбөсө, анда адам эле эмес, бүтүндөй бир коом бюрократизмге, дагы толгон тогуз измдерге айланып кетет экен го. Ай деги айта берсе сөз, ойлой берсе ой көп. Акылдуулар босогодо калып,
Акмактар төргө өткөн ушул учурда ушул ызы чуулуу директорлук орунга эмнеге ынады экен? Эмнеге? Эгер директорлукка келбесе, директорлук укугу менен чындыкты талашпаса, уулу азыр жанында жатар эле. Гүлмирадан калган жалгыз белек өмүр жолунда өйдө болсо өбөк, ылдый болсо жөлөк болор эле. Атаңды гана көрү дүнүйө ай. Баары өтөт тура. Адам төрөлүп, адам дооран сүрчү өмүр көрсө ушул эле тура. Өткөн өмүр аккан суу, өттү кетти. Бир кезде көргөн түштөй гана элес булас тээ алыста кала берди го. Кылымдын коңулунда, жылдардын бир жылдарында кала берди го. Кантели? Бул өмүрдүн закону. А бирок эмне үчүн мурун өлүмгө кайыл болсо, быйыл аны өлүм ою, өлүп калуу ою, бул дүйнөдөн биротоло жок болуу калуу ою аны мынчалык кыйнай баштачу болду? Эмне үчүн? 40-тын ороп арасында адам өмүргө али мас кези го. Айрыкча эркек үчүн жашоонун чыныгы кумары ушул 40-тын кыры го. Ал эмитен кексе чалдай өлүм жөнүндө ойлоп, өлүм ою аны кыйнай баштаганы эмнеси? Эй адам, жарыкчылык дүйнөгө келбей калсаң кантмексиң? Бул өмүрдүн кызыгын көрбөй калсаң кантмексиң? Өлүм жөнүндө көбүрөөк тынчсыздана баштаганым, демек жашоого болгон кумарым али да болсо күчтүү экенинен улам го деп ойлоду ал. Айтмакчы, айрыкча Бакайдын өлүмүнөн кийин бул жашоо ал үчүн жөн гана бир кунарсыз боштукка айланып, өз кумарынан кетип, аны эч нерсе кызыктырбай, азыркыдай өлүм ою коркутпай, тескерисинче Гүлмира менен Бакай жаткан көрүстөндөгү 2 дөмпөктүн жанына 3-чү дөмпөк болуп, жаны жай алып жатып калууну тээ дилинде эңсеген эле. Бирок күтүлбөгөндөй аларга келген чукул өлүм ага келбеди. Өзү өлгөндөрдүн артынан өлүп кала албады. Бирок жыл өткөн сайын алар андан алыстабай, кайра жакындап, түнү түшүндө кирип, күнү эсине келе берчү болду. Азыр да эсине түштү. Үчөө тең бул өмүрдө эч бир айрылбастай болуп куунак жашаган өткөн өмүр мына азыр түн ичинде жүрөгүн мыкчыды, кусалантты. Ошол күндөр. Бакайго айла жок, душман колду болду. А Гүлмираны кандай ажал андан айырып кетти? Бир ирет уктап аткан Бакайдын мурдуна утуру конгон чымынды Арген ашканадан тутуп келип куйкалап салып, анан аны жанында ойлуу жатса, сырттан Гүлмира кирди. Эмне жөнүндө ойлонуп жатасың? Сен жөнүндө. Абортко барам деп кечээги сөзүңдү айтпа. Боюңа бүттүбү, төрө? Арген алтыным, сен да укчу мени. Ушундай шартта, ушундай жаман квартирада, эгер өзүң аял болсоң төрөр белең. Кандай шарт болсо да Бакайга ини же карындаш сөзсүз төрөп берер элем. Жалгыз бала эмес, чоңойгондо жалгыз болот, таянары, ишенери жок өксүк болот. Анын үстүнө картайып, экөөбүз керектен чыгып калганда кырсык бассачы? Кандай кырсык? Кандай кырсык экенин айтып келбейт да. Эгер кырсыктап Бакайдан айрылып калсакчы? Гүлмира чакчая сөймөйүн эрине койду. Таш балекет десе, бул оозуңа таш дегени. Ошондо төрөп бересиңби? 50-дөн ашканда төрөп бересиңби? Балекетти төрөйсүңбү? Төрөбөйсүң. А сен аны ойлобойсуң. Ай Кудай ай, байкуш аялдарга кандай кыйын. Үй алганча сактаналы, этият бол десе, эми кыйналасыңбы, өлөсүңбү, төрө. Күкүм, билесиң го, мен атадан жалгызмын. Гүлмира анын алдына отуруп мойнунан кучактады. Арген алтыным, сен да мени укчу. Үй алгандан кийин канча десең ошончо төрөп берем. Суукта бала багыш кандай кыйын. Жылуу кабинетте отуруп сен аны билбейсиң. Мен күнөөлүүмүнбү ушуга? Жетекчилерин күнөөлүү. Өздөрүнүн жылуу үйү бар, а өңгөлөр менен иши жок. Үй алганда сөзсүз төрөп берем. Көрөсүң го? А мунучу? Боюңдагынычы? Убалы жетпейби сага? А вот убалы сага жетет. Сактан, этият бол десе. Арген анын алкымынан көздөрүнөн өпкүлөй баштады. Күкүн, Кудай сени ушунчалык сулуу жаратыптыр. Бир баланын энеси болдуң, бирок дали кыз кезиңдегидей ууз бойдонсуң. Гүлмира жибип кетти. Көздөрү жанып, көңүлү балкып кетти. Сенин кандай татынакай аялың бар, а сен аны аябайсың. Бизде бир аял боюма бүтүп калды го деп абдан коркуп жүргөн эле. Боюна бүтпөгөнүн билип, сүйүнгөндөн бизге бир шампан койду. Мына көрдүңбү? А сен төрө, ай байкуш аялдар ай. Ал да квартирада жашайт.
Ошо жылы ушул сөздөн көп узабай Жигиталы Молдоев кызматынан айдалды. Муштаганга какаган болуп, элди калың бере албаганы үчүн кайындары аялын алып кетиптир. Арген Жигиталы менен анын кайындарына барып, анын чатагы менен жүрсө, а Гүлмира анын жогунан пайдаланып криминалдык абортко барыптыр. Бул зор жаңылыштыгын ал катуу кыйналып, өлүм алдында жатканда билди. Бирок кеч болуп калган эле. Бул бейажал өлүмгө албетте Гүлмира өзү да күнөөлүү болчу. Бирок негизги күнөөнүн башаты башкада эле. Кулдун эки түрү болот. Биринчиси, жөлөп таяп койсоң, колунан жетелеп чоң жолго салып койсоң, Кудай берген күч акылы менен орто дыйкандын деңгээлине, атүгүл мамлекеттик чекте иш чеччү деңгээлге чейин өсүп жетет. Ал эми экинчи бир кул бүгүн карды тойсо, ошого гана ыраазы. Аны эли жеринин кечээгиси менен келечеги кызыктырбайт, курсагы гана кызыктырат. Бир курсак үчүн баарына барат. 30-жылдары мына ушундай кишилер бийликке келди да, ал эми эли жерине анча деле зыяны жок. Илгертен эле жарды жалчыга кайрымдуу, атүгүл ой санасы прогрессивдүү байлар эл душманы аталып, туш келди айдалды. Эл душманы булар эмес, курсагынын кулу болгон ашкебилер экенин, өздөрү эл душманы болуп туруп, бирок элдин мыкты уулдарын 37-жылдары эл душманы атап бир кылка жок кылып ийерин, учурунда эч ким пайгамбарлык кылып алдын ала билбеди, ойлободу. Мына ушул ашкебилер жана алардын ашкеби тукумдары бара-бара оюна келгенин жасады. Бизди гана уккула, бизге гана ишенгиле, капиталисттер алар мокочо, өз элин эл кылбай эле жеп жутуп атат деп советтик адамды ачык айкын сүйлөтө койбой союл таягы менен койдой кылып кайтарып алды. Түз иштеп, түз жүргөн, эл кадырлаган Эсенаман Абышкаев өздөрүндө принциби жок, ийилчек, жалтак болбой, принциптүү болгону үчүн, ачык айтып, ак сүйлөгөнү үчүн артынан кучак ушак айың чогултушуп, ата теги бай болгон экен деген шылтоо шыноолор менен кызматынан алынып салынды. Кызык, ата теги бай болсо эмне экен? Ашкебилер башкарып эмнени жарытты? Чоралакан эмгекчиге жыргал турмуш куруп атабыз деп. Бирок алар жыргал турмушту өздөрүнө курду го. Гүлмиранын өлүмүнө, Бакайдын өлүмүнө мына ушулар ашкебилер гана күнөөлүү. Таң сүрүп, сырттан тирүүлүктүн шабырты угула баштады. Ибаратты ойготуп албас үчүн ал акырын туруп, жылуу душ кабыл алды. Бирок кем уйку болгонуна көңүлү кирлеп, башы оорлоп турду. Кызматка күндөгүдөй эле эрте келди. Комиссия мүчөлөрү кадрлар маселесин эле эмес, кайдагы бир өткөн кеткен финансы, тартип сыяктуу ар бир эле мекемеде бир тикеден боло берген жана боло берчү майда барат фактыларды төөдөй кылып, ооз көптүрө жазып чыгып, ушундан улам ага академиянын президиумунун коллегиясында катуу сөгүш берилгенден бери айрыкча Камчыл Суртаев менен Мырзаул Үчкемпиров Аргендин алдынан тай жеген бөрүдөй сунала басып өтчү болду. Мына азырда Үчкемпиров алдынан кыя чыгып, маалкый алик алып, ушундай болмок акеси дегенчелик кылып, табасы гана жылмая басып өттү. Арген ичинен тынды. Жамандын бир өнөрү ашык. Жакшы боло түшсө кыр көрсөтүп, жаман башына түшсө дарогор сунуп бечара болуп калат. Арген чечинип төр үстөлүнө өтөөрү менен сырттан Молдоев кирди. Анын өңү да нары оорукчал, нары чарчаңкы көрүндү. Эмне, поликлиникага барган жоксуңбу? Жок. Кызмат качпайт, жакшылап дарыласаңчы. Ишке алаксып эле дарыланбасам, мен эч кандай дары же поликлиника аяктыра албайт го. Сен минтип мени алдава. Врач болбой бюллетень берсе, аны катып коюп, кызматка келип жүрүпсүң. Эмне үчүн ушинтесиң? Бүтпөй турган иш жок. Биз кетсек башкалар бүтүрөт. Жигиталы үндөбөдү. Бюллетенин жашырып коюп ишке келип жүргөнүн кайдан билип алган? Айрыкча ушул жылы ар кыл комиссия келип, дүрбөлөң түшүп турган чакта аны минтип жумалап ооруп жатышы кимге керек эле? Анан калса көбүнесе ал үчүн Аргенге асылып жатып калышпады. Ушундан улам жок дегенде дагы 5 жыл оорубай этпей иштеп берсем экен. Андан кийин оорумактан өлүп калсам да кайыл элем, деп Жигиталы өзүнчө ойлой турган. Поликлиникага же ооруканага барсаң, айырдагы ооруларды көрүп, ого бетер ооруп калат экенсиң, деди Жигиталы Аргенди акырындап ынантмакка.
же бир айырды айыктыра турган болсо экен. Килолоп дары жазып бергенден башка бу жерде иш менен алаксып ооруну унутат экен. Ооруну унуткан сайын оорум жеңилдей баштайт экен. Анын үстүнө жашымдан оорукчал жүргөнгө, кээде оорубай калсам моңкулдай баштачу болдум. Ошон үчүн бул оорума маани бербей эле кой. Молдоев жөн эле жоотуп атканын ичинен сезип турган Арген табигаттын таш боорлугу ушуда деп ойлоду өзүнчө. Көпчүлүктүн иши үчүн чыпалагы канабаган кээ бир кишилерге уу берсең да өлбөчүдөй дүгүрсүп, бети табактай, булчуңдары аяктай болуп, жүзүнөн каны таам, мурду көктү тиктеп, буту жерди ойо басып Кудайын тааныбай жүрөт. Анан ушул илимий наамы жок, бирок чыныгы окумуштууну, чыныгы эмгекчини Теңир ушул чыныгы ден соолуктан алачылап койгонун көрчү. Анда өзүң бил, деди Арген. Ылайым эле ооруба. Айттым го, меники адат болуп калган оору. Андан көрө өз ден соолугуңду сакта. Кийинки күндөрү аябай чарчап чаалыгып жүрөсүң. Качан отпускага чыгасың? Азырда өңүң жакшы болбой турат. Арызчылар күнүнө эртелгече алдыңдан чыгып, табасына салам айтып турса, кантип өңүң жакшы болот? Сырттан Каныкей башбакты. Арген Рамазанович, прокуратура менен байланышыңыз. Арген трубканы алды. Да, саламатчылык. Так, билем. Атүгүл каттын көчүрмөсүн алдырып таанышкам. Келишсин, текшеришсин. Жигиталы. Эмне болду? Эмне болсун? Трубканы койгон Арген эми гана оюнан селт ойгонуп Жигиталыга бурулду. Көздөрү ошондо ушул институттан, ушул кызматтан, ушул өмүрдөн, деги баарынан биротоло жадагансып, чарчагансып басмыр тарта түштү. Башка жер бүтүп, артымдан эми шаардык прокуратурага тоголок арыз түшүптүр. Эмне деп? Эмне дешсин? Жакшыламак беле. Минтип иштөөгө болбойт. Иштейбизби же ар бир текшерүүчүгө справка жазып отура беребизби? Эмне кылышыбыз керек? Айтчы оюңду. Өзүбүздөн комиссия түзбөйлүбү? Туура айтасың. Мен да ушинтип ойлогом. Минтпесе болбойт. Мындан ары чыдоого болбойт. Арген сол капталындагы коңгуроонун топчусун басты. Каныкей кирди. Парткомдун, правкомдун жана элдик контроль бөлүмүнүн башчыларын чакырыңызчы. Айтмакчы, Баймырза Айылчиев жок да. Ооба, ал командировкада. Анда орун басарын чакырыңыз. Үчөө ээрчишип кирип келди. Кеп мындай. Үчөө отурары менен Рамазанов сөзүн чукул баштады. Минтип ич-ара ушакташып отурсак иш жылбоочудай. Ошон үчүн мындай сунуш бар. 3 уюмдан, 3 кишиден турган комиссия түзүлүп, алар мени менен Суртаев жана Үчкемпировдун ишин так, калыс, ачык текшерип чыгышса, кандай дейсиңер? Эч ким дароо жооп бере албай орто буула түштү. Саамдан кийин гана туура менимче, деди Моймол Мамбетовна. Чынын айтыш керек. Четтен келген комиссия калыстык кылбай атат. Анын үстүнө биздин коллективди, биздин күттүүбүздү алар ичкериден жакшы билбей атышат. Арген беркилерге кайрылды. Кандай дейсиңер? Бир ооздон ынай салышты. Туура. Анда комиссиянын тобуна кимдерди сунуш кыласыңар? Комиссияга менимче жергиликтүү партиялык уюмдун секретари Баймырза Айылчиевдин командировкада жүргөнүнө байланыштуу анын орун басары Мамбетовна башчылык кылса, деди жергиликтүү комитеттин төрагасы Сейли Биалиев. А мүчөлөрүнө кимдерди? Элдик контроль уюмунан Эшбаевди сунуш кылам, деди Молдоев. Анткени ал дайыма түз сүйлөп, түз жүргөн, анын үстүнө оюн ачык айта билген киши. А профсоюздан ким? Профсоюздан Сейилинин өзүн? Жок, деп ийди Биалиев. Жоломановдун комиссиясынан кийин оозум күйүп калган. Анын үстүнө коллективдегилер жана бизди билгендер Рамазанов дагы да жакын кишисин комиссияга киргизип алыптыр деши мүмкүн. Башкалар кандай ойлосо ошондой ойлосун, деп Жигиталы Сейилиге саал ыраазы боло бербей сүйлөдү. Эл антип атат, минтип атат деп сенин оюң менен болуп жүрүп, акыры эмнени уттук? Эч нерсе. Балким Сейили, сен бул чырлуу ишке анча аралашкың келбей жаткандыр, деди Арген. Жок, такыр андай эмес. Жоломановдун комиссиясынан кийин. Ошо Жоломановду экинчи айтпачы, деди Молдоев. Жоломановду коюп, азыркы акыбалды айт. Көрүп турасың, халтуршик арызчылар азырынча айрыкча алдыңкы флангага чыгып алышты. Алардын иши азыр өргө чаап, ити чөп жеп турган убак. Анткени коргоп алары бар кишилер үчүн законда кээде мындайларды көрсө көрбөй, билсе билбей калат экен. Ошон үчүн өзүң айткандай, коллега же жолдош катары эмес, калыстыкты же как жарган чыныгы коммунист катары маселе чечкен кишиге азыр коллектив өтө муктаж. А сен
Эгер каалабаса кереги жок, деди Арген чукул. Айтмакчы, комсомолдун ким бары ылайыктуу? Каалабайм деп айткан жерим жок, деди Сейли. Жоломановдун жолу болсун. Мен анын чырагына май тамызып бергенсип ойлоп жүрөт кээлер. Мен ошон үчүн. Ойлогондор ойлой берсин, бирок биз ойлобойбуз, деди Жигиталы. Анда мени да кошуп койгула, комиссиянын тобуна. Комиссиянын мүчөлүгүнө үчөөнө тең бир добуштан олтургандар кол көрсөтүштү. Арген тартмасынан кагаз сууруп чыкты. Кийинки тоголок арыздан мазмуну менен тааныштырып коеюн. Шаардык прокуратурадан каттын көчүрмөсүн алдырдым. Мазмуну мындай. 1. Кыпчак Аскеровдун Ибарат деген келишимдүү аялын Рамазанов бузуп үйлөнүп алган. Аскеров тиешелүү жерге арызданмак болгондо аны Рамазанов өз институтуна кызматка чакырган. Институттан ага үй алып берип, анын оозун жап кылмак болгон. Бирок буга Аскеров ынабай койгон. Аялы таштап кеткен баласы Кыпчактын өз колунда, анткени Рамазанов балаңды атасына таштагының деп Ибаратты зордоп көндүргөн. Ал эми Аскеров жакшы көргөн жарынан биротоло ажыраганга аябай мүңкүрөп, эмнигиче үйлөнбөй жүрөт. 2. Бирөөлөрдүн докторлук диссертациясын жазып берип, ошон үчүн өзүнүн докторлук диссертациясын жаза албай калды. Акча алган. Антпесе минип жүргөн Волгасын кайсыл акчага? Алмак эле. Анын үстүнө кызматта минген Волганын жаңы моторун өз Волгасына сатып алган. 3. Ишсиз жүргөн окумуштуу Сөрөй Учуров Мукталы дегенди кызматка алган. Анысы аз келгенсип анын кандидатурасын академиянын мүчө корреспонденттилигине көрсөткөн. Бирок бул ою суу кечпей калды. Көрсө бул экөөнүн туулган жери 2 областта болгону менен түбү келип экөөнүн уруусу бир экен. Бул бир. Экинчиси, илимий даражасы жок. Анын үстүнө аябай оорукчан Жигиталы Молдоев деген жакын жолдошун өзүнө орун басар кылып алды. Көз көрүнө мышыктарды чычканга басып берип, илимий даражасын барларга илимий даражасы жокту бийлетип койду. Илимдин 2 кандидаты ачык жазып арызданышты эле президиумдун коллегиясы тарабынан болгону Рамазановго сөгүш берилди. Сөгүш аздык кылат. Көз көрүнө жогоркудай күнөө кылып отурган киши кантип жетекчилик кызматта отурушу мүмкүн? Советтик Адлет сот жазганды ашкерелеп, чындыкты өз ордуна коет деп ишенебиз. Арген тоголок арыздын көчүрмөсүн тартмасына салды. Мына ушундай. Арген Рамазанович, сиздин оюңузча арыздын автору ким? Деди Сейли. Суртаев менен Үчкемпиров эмеспи? Айтуу кыйын. Алар болбосо да алардын пикирлештери менимче. Анда маселе мындай. Мага эми шаардык прокуратура менен БХСтин текшерүүчү келгени жатат. Кайрадан справка жазмай, Жоломановдун справкасын кошо текшергиле. Азырынча сөз ушул. Баары чыгып кетишти. Жигиталы кабинетине келип, үстүнө эч кимди кийирбей көпкө дейри тунжурап жалгыз отурду. Оорукчал, илимий даражасы жок деген сөздөр көңүлүнө катуу тийди. Орун басарлыкка келерде ушундай чуу болорун билген, сезген. Илимий баш эмес, илимий наам, ички эмес, тышкы эффекттер алдыга чыккан азыркы учурда Аргендин илимий чөйрөдөгү бул чукул демилгеси оңой олтоң ишке ашпасын сезген. Экинчи сол. Кыпчактын жүрөгү шуудей түштү. Кызматтан келсе, почта ящигинде тергөөчүнүн чакыруу кагазы жатыптыр. Эмне болуп кетти? Ар кандай чыр чатактуу иштен эбак кол үзбөдү беле? Эч нерсеге киришпей, эч ким менен тирешпей, Кудай деп тынч жашоого өтпөдү беле? Тергөөчүнүн алдына барып Рамазановдун ишине байланыштуу чакырылганын билгенде гана жүрөгүн басып, жаны жай алып отуруп калды. Тергөөчү: Айтыңызчы, Рамазанов сиздин аялыңызды бузуп үйлөнүп алганы ыраспы? Билбейм. Кантип билбейсиң? Аялыңыз менен сиз закондуу түрдө ажырашкандан кийин гана ага үйлөндү беле Рамазанов? Ооба. Ажырашканга чейин аялыңыздын мамилеси сизге кандай эле? Эмне үчүн ушулардын баары азыр керек болуп калды сизге? Бүлөңүздү бузган киши үчүн керек. Эгер ажырашканга чейин чыр чатагыбыз болбосо, анда ажырашпайт элек да. Ал анда аялыңыздын мурунтан бузуп жүргөн. Көрүстөндө алардын бирге жүргөнүн көргөн кишилер бар экен. Баары өттү кетти. Азыр ушулардын эмне кереги бар? Бар. Сиз эмне бузуку кишини жактагыңыз келип турабы? Тергөөчү анын алдына таза барак жылдырды. Аялымды азгырып, бузуп үйлөнүп алган деп, баарын жашырбай этпей жазып, колуңузду коюп коюңуз. Эгер чындыкты айтпасаңыз, анда өзүңүз жоопко тартыласыз. Кыпчак эмне кылаарын билбей отуруп калды.
Кайсы чындыкты жазат? Жазыңыз, тергөөчү эми түз эле буйрук берүүгө өттү. Рамазанов бир эле сиздин билөөңүздү бузбай, бийлигинен пайдаланып бир институттун ишин бүт бузган зыянкеч адам. Ушундай кишини калкалашыбыз керекпи? Жазыңыз. Эгер жазбай, ананда зыяндуу кишиге жан тартып, чындыкты айтпоого оюңуз болсо, анда ишиңизди сотко ашырам. Капырай, бу тынч жашата коюшпайбы? Бул дүйнөнүн чатагынан өлгөндө эле кутулбасам, тирүүмдө кутулба албаймынбы? Эмнеге ойлонуп калдыңыз? Жазыңыз. Эмнени жазам? Эмнени жазмак элеңиз? Чындыкты, аялымды бузуп үйлөнүп алган деп жазыңыз. Бузуп үйлөнгөн эмес, биз ажырашып кеткенден кийин үйлөнгөн. Жолдош Аскеров, тергөөчү чырт эте кыжынып сүйлөдү. Аялыңыз Рамазановго тийгени чынбы? Чын. Анда эмнеге сөздү көбөйтүп атасыз? Мен катка ишенемби же сизгеби? Катты эмне дептир? Тергөөчү анын алдына тоголок катты таштады. Окуңуз. Кыпчак окуп чыкты. Ну, сиз тоголок катка ишенбей мага ишениңиз. Бул бир. Экинчиси, мени жөн жайыма коюңуз. Тергөөчү арына келе түштү. Кое албайм. Анда саламат болуңуз. Кыпчак ордунан туруп сыртты көздөй басты. Экинчи повестка жибербеңиз. Тергөөчү чекирее буйрук кылды. Токтоңуз. Кыпчак токтогон жок. Эч бир күнөөм жок туруп, анан ушул бир сатылган салпаяк тергөөчүдөн коркомбу? Эшикти шак ачып, сыртка чыгып кетти. Комиссия мүчөсү Шаршеке Эшбаев айтчу оюн ачык эле айтып, тоголок арызды силер жазбасаңар ким жазмак, деди. Камчы Суртаевдин колунан гезити түшүп, көздөрү төптөгөрөк болуп чекирейди. Чыныңызбы же тамашаңызбы? Тамашалашууга азыр убак жок, Баатыр. Суртаев трубкасын лып алып, алло, Мырзаул Үчкемпирович, деди. Убактыңыз болсо мага кире кетиңизчи. Үчкемпиров кирди. Суртаев, сөзүңүздү да кайталап кое аласызбы? Эмне болуп кетти? Азыркы сөзүңүздү дейм, кайталап кое аласызбы? Эмнеге кайталайм? Айткыңыз келбесе анда мындай, Үчкемпировго бурулду. Мырзаул Үчкемпирович, бул кишинин ою боюнча тоголок арыздардын ээси биз экөөбүз эмешпиз. Азыр эле ушинтип айтты. Танып кетпеңиз кийин. Айтканыңыз чынбы? Чын. Анда Мырзаул Үчкемпировичтин көзүнчө айтып коеюн. Аныгын билбей туруп, бош ооздук кылып, бизди оскорбить эткениңиз үчүн сизди мен сотко берем. Бер, эртең эле бер. Суртаев чачтарын артына экчеп, мыйыгынан жылмайды. Сиздей апендик ишине комиссиянын мүчөлүгүнө дайындалгандарына таңмын. Ойлонуп көрбөйсүзбү? Рамазановдун артынан академиянын президиумуна аты жөнүн ачык коюп жазган кишилер жабык да жазчу беле? Ачык жазган киши жабык жазгандан тартынчу беле? Суртаевдин эреңи ого бетер муздай түштү. Жарыктык, эми ишендим, алжып калыпсыз. Сен антип мени корлоп сүйлөбө, Баатыр. Сен менин балам менен теңсиң, уктуңбу? Чындыкты айтса эмнеге чычалайсың? Же өзүңөр тынч иштебейсиңер, же башканы тынч иштетпейсиңер? Кыйкырбаңыз, Үчкемпиров титиреңдей аны оозго какты. Чындыкты ушул сиз эле билесизби? Же тиги Молдоев, Солдоевдер эле билет бекен? Үчкемпиров Суртаевге бурулду. Рамазанов Эшбаевди комиссияга атайын кошкон. Муну ал илгертен бери мага каршы коюп келатат. Сен муну дебей сүйлө, уктуңбу? Мен сага муну эмесмин. Үчкемпиров, муну эмес болбосоңуз айтыңызчы анда. Рамазановдун иш стили азыр туурабы? Эң туура. Бирок анын чекилиги силердей арам тамактарды эбак кетириш керек эле. Суртаев тыңсына чачын артына сылады. Рамазанов ушу сизди дубалап алган окшобойбу? Айтмакчы, берки эки тергөөчүңүз кайда? Ар кимиң бирден келип, убак саатты албай, үчөөңөр бир келип тергеп сурасаңар болот эле. Өзүм эле жетишем. Эки тас карага 3 киши улара болуп жүрөбү? Суртаев чыртыя чачын артына экчеп сенге өттү. Бүттү. Тоголок арызчыл дегениң үчүн эртең эле сотко берем. Коллективди бөлүп жарган кишини жактаганың үчүн мен да сени сотко берем. Коллективди бөлүп жарган Рамазановду мен эмес, сен жактап атпайсыңбы? Рамазанов эч кимди бөлүп жарган жок. Бөлүп жарган киши жаныңда турат. Тише, тише. Суртаев калем учу менен үстөлүн такылдатты. Жөн сүйлө. Мырзаул Үчкемпирович бөлүм башчың болсо эле асыла бересиңби? Деги өзүңдөн жогору тургандарды көрөйүн деген көзүң жок. Жетекчилерди жек көрүү сенин психологияңда турат. Жетекчилерди жек көрүп психологиямда турса, Рамазанов менен Молдоевду да жек көрөр элем. Алар сени дубалап алган. Аларга да камчы сап керек да. Дагы айтам, ойлонуп сүйлө, Баатыр. Корлоп сүйлөбө. Келме кезек. Бир кезде Балта Суртаевди дал ушинтип корлогонсуңар. Эгерде
сөзүнүн аягына чыкпай терезеге чукул бурулуп, институттун алдына келип токтогон машинанын жана андан чыккан 2 кишини кубана тиктеген Учкемпиров: "Тигине БХСтен кишилер келди", деди. Айрыкча эртең менен ишти көздөй буту араң эле шилтенип, кийинки күндөрү институтка Арген араң эле келе турган болду. Эгер бүгүн БХСтен кишилер келем дебесе, ишке келбейт болчу. Анткени ооруп турган. Түнү бою чала уйку болгонго башы зыңгырап, бүткүл денеси оорлошуп, көңүлү чөгөт эле. Мына эми БХСтин өкүлү анын кабинетине кирди. "Кечиресиз. Эч нерсе эмес, отуруңуз. Мотор маселесин биротоло текшерип бүттүк." "Ну, ууру бекенмин?" "Ууру эмес экенсиз", инспектор жылмайды. "Базадан жаңы мотор алынганы чын экен. Бирок ал сиздин машинеңизге эмес, институттун 2 машинесине салынган тура. Маркасынан бери текшердик. Баары туура чыкты. Өзүңүз минген Волга кайын атаңыздыкы экен. Туура эмес экени жөнүндө түшүндүрмө кат жазып бериңиз." "Жазып бере албайм. Ууру эмесмин деп актанып, окумуштуулардын ар намысын жеңил-желпи кылгым келбейт. Анда өзүбүз эле жазып алабыз, рахмат." "Мага эмнеге рахмат? Сизге рахмат. Чындыкты дароо айгине кылганыңыз үчүн рахмат. Чын болсо эле акыры чындык жеңет да. Кээде ошол чындык жеңбей калып жатпайбы? Баары бир жеңет, акыр аягы жеңет. Бирок убакыт, нерв кетип атпайбы? Иш калып атпайбы? Ошон үчүн турмушта, Арген Рамазанович. Жакшы калыңыз, жакшы барыңыз." 3-сол. Партиялык ачык чогулушка Камчы Суртаев менен Мырзаул Учкемпиров протест жасап катышпай коюшту. Зал ичи жык. 3 кишиден турган комиссия даярдаган справка боюнча комиссия башчысы жана партиялык топтун мүчөсү Моймол Мамбетовна сөз алды. Кириш сөзүн кеңири сүйлөп келип, акыры оюн кыска жыйынтыктады. "Иш болгондон кийин жолдоштор, ар кыл пикир келишпөөчүлөр, жаңылуулар жана кемчиликтер болоору ырас. Мындай кемчиликтер кимде болгон эмес, болот. Бирок ал кемчиликтерди өз учурунда, өз маалында бири-бирин туура түшүнүп, туура кечире билген коллективде гана жоя алат. Тилекке каршы бизде андай болбой жатат. Эмне үчүн? Себебин менден жакшы билесиңер. Канча ирет комиссия келди, канча ирет справка жаздык, канча нерв короду, канча убакыт текке кетти. Буга ким күнөөлүү? Буга жолдоштор, ачык айталы, тиешелүү жерлерге кээде ачык, кээде жабык кат жазып, өздөрүн баатыр сезип жүргөн арабыздагы эле Суртаев менен Учкемпиров сыяктуулар күнөөлүү. Экөөнүн аты аталганда зал жым боло түштү. Арген Рамазановичтин артынан жазылган ачык жана жабык арыздардагы фактыларды биз комиссия мүчөлөрү бүт текшерип, бүт талдап чыгып, баары туура эмес деген ишенимдүү жыйынтыкка келдик. Арген Рамазановду биз жаңы эле аспиранттык скамейкадан келген курагынан бери жакшы билебиз. Ал өзү жердешчил, тууганчыл халтурщик бюрократтар менен күрөшүп жүрсө, кайра аны жердешчил, тууганчыл деп күнөөлөгөнүбүз кандай? Молдоевди да баарыбыз жакшы билебиз. Анын илимий наамы жок. Жактагысы келбей жүрөт. Бирок илимий наамы бар Суртаев менен Учкемпиров анын бир билгенин билет бекен? Баарыңарга белгилүү, билбейт. Рамазановдун илимдеги жаңы иш стилин көптөгөн жолдоштор туура түшүнбөй, туура түшүнсө да кээ бирлери бири-биринен шексинип, жаман көрүшүп, оң демилгеге туура, оң баа бербей, кайрага тоскоол болуп атышат. Рамазановдун иш стили биздин республикабыздагы илимий чөйрөдө жаңы башталыш дээр элем. Анткени баарыбызга белгилүү азыр ондогон жүздөгөн илимдин кандидаттарынын диссертациясы өндүрүшкө, коомго эч кандай пайда келбей архивтерде гана жатат. Чыныгы окумуштуу, чыныгы таланттар менен элдин ортосундагы мамилени мына ушулар чыгармачыл топтун аброюн кетирип атат. Мындай башталыштын түпкү себеби кайда? Азыркы илимий кадрларды аттестациялаган система бүгүнкү күндүн талабына анча жооп бербейт. Тескерисинче илимий техникалык прогресстин тез өсүшүнө тоскоол болуп атат. Илим биякта калып эле эпигондук компиляция, протекция, плагиаттык гүлдөп кетти. Илим диссертация жаратпай эле диссертация илимди жарата баштачу болду. Азыр биздин өлкөдө 1,5 миллион илимий кызматкер эмгектенет. Бул бүткүл дүйнөдөгү илимпоздордун 4/1 бөлүгүн түзөт.
Бирок алар берген продукцияны берип атабы? Жок, кайра алып атышат. Отургандар дүңгүрөтө кол чабышты. Ошон үчүн азыр илим үчүн эмес, даража, мансап, акча үчүн диссертация жазгандар көбөйдү. Алар үй коңузундай уруктап, селдей каптап кирип келишти. Коркунучтуу бул селди токтотууга Арген Рамазанов жалгыздык кылып атат. Аны колдогондор бурч-бурчта сеники туура дегени гана болбосо, чоң жыйындарда, маселе чечүүчү жерлерде ачык чыкпай жатат. Президиумда отурган Арген Рамазановду залда отургандар жапыр тиктеп калды. Жамандоо эле эмес, мактоо да эми ага баары бир сыяктуудай кайдыгер отурду. Канчалык ички кайгысын билгизбейин дегени менен, айрыкча уулунун өлүмүнөн кийин чачын дароо ак аралап, чөгө түшкөнү, муңая түшкөнү бара-бара билине баштады. Моймол Мамбетовна көз айнегин көзүнөн алып, отургандарды сыдыра тиктеп өттү. Мамбетова: ошон үчүн жолдош коммунисттер жана коммунист эместер, силерден өтүнөрүбүз бирөө гана. Минтип отурсак иш жылбайт. Жалган фактыларга толгон ачык жана жабык каттар бир эле Арген Рамазановичке эмес, баарыбызга, баарыбыздын ишибизге тоскоол болуп атат. Суртаев менен Учкемпировдун мындай зыянкечи иштери үчүн аларды сотко берүүгө акыбыз бар. Бирок биз анчалыкка барбайлы. Биз буларга башкача чара колдонсок. Суртаев менен Учкемпиров президиумга ачык жазган доо каты жана кийинки тоголок каттагы 3 фактыны биз Шаршеке Эшпаевич экөөбүз ийне жибине чейин текшерип чыгып, туура эмес экенине биротоло көзүбүз жетти. Ошон үчүн, эмне үчүн экөөңөр? Асейил Биалиев эмне, каршыбы? Деди отургандардын арасынан кимдир бирөө. Биалиев ооруп жатат, деди Моймол Мамбетовна. Мына бүгүн да келген жок. Ошон үчүн мен партиялык топтун, комиссиянын жана өзүмдүн атыман бул эки жолдошту кызматтан четтетиш керек деген таклипти сунуш кылам. Туура, эң туура, деп ийиште отургандардын көпчүлүгү. А эгер алар өз каалоосу боюнча арыз жазбай коюшсачы, деди эң алдыда отурган Көктал Тойтонов. Эгер жазышпаса, так ушул партиялык ачык чогулуштун токтомунун негизинде кызматтан четтетүүгө закон жол берет. Отургандар дуулдай колдоп кетишти. Бошотулсун, бошотулсун. Бир Суртаевден кутулсак, экинчиси пайда болду. Бошотулсун. Аргендин иреңи саал жибеди. Оң ыптасында 40 чоро, сол ыптасында 40 чоро пайда болгондой көңүлү жылыды. Партиялык ачык чогулуштун эртеси Камчы Суртаев менен Мырзаул Учкемпиров директордун приказы менен кызматтан четтетилди. Бирок бир айдан кийин экөө тең шаардык сот тарабынан мурунку ээлеген кызматтарына кайрадан орноштурулду. Сот муну менен эле тим болбоду. Тигил экөөнүн бир айлык маянасын Рамазановдун эсебинен төлөтүп бердирди. Бул чатакты пайдаланып жана прокуратурадагы жалган фактыларды бетке тутуп, Султан Шаменов дагы ирет Рамазановго сөгүш жарыялап алды. Ошентип Рамазановго шылтоо шыноолор заң закондун жолу менен туураланып, аны кызматтан айдап салуу чарасы чукул жакындап калды. Арген Рамазанов шаардык сотко нааразылык доосун билдирди. Биз бу жерде Суртаев менен Учкемпировду актагыбыз келбейт жана эч актабайбыз, деди сот. Эмгек коллективи жөнүндөгү СССРдин закону бар. Бир эле сиз эмес, көптөгөн жетекчилер мына ушул эмгек законун, тагыраак айтканда кызматка кантип алып, кантип кызматтан четтетүүнүн жол жобосун жакшы билишпейт. Натыйжада биз күнөөлүү кишини мурунку ээлеген кызматына кайра орноштурууга аргасыз болобуз. Жергиликтүү комитеттин өкүлү менен тигил экөөнү кызматтан четтетүүгө болгон приказга сиз кол коердо күнөөлүүлөр ошол жерде болду беле? Жок. Маселенин ток этери ушул жерде. Сиз кичинекей жерден жаңылгансыз. Приказга кол коердон мурун сиз аларды чакыртышыңыз керек эле. Бул закон. Эгер алар келбей коюшса же келип өз каалоолору менен кетүүгө арыз жазбай коюшса, анда бир жөн. Биз аларды колдомок эмеспиз. Партиялык чогулуштун токтому жана комиссиянын справкасы менен эле иш бүтпөйт. Андан башка толгон 9 закондор бар. А биз, жолдош Арген Рамазанович, ал законду бурмалай албайбыз. Мындай учурда аларды бошотордон мурда сөзсүз түрдө юристтен кеңеш алышыңыз керек эле.
Ушул окуядан кийин Суртаев менен Үчкемпиров ушундай болмок акеси дегенчелик кылып, ого бетер кайрадан тай жеген бөрүдөй сунала басып, Аргендин алдынан табасы кана жылмайып өтчү болду. Эмне кылуу керек? Болгон окуяларды бүт ачык айрым жазып, эми Арген «Известия» газетасына кайрылды. Ушундан көп узабай мындай бир окуя болду. Кызматтан Арген бир күнү үңкүйүп, иреңи сууз тартып, көңүлсүз келди. Көздөрү бет алдына кыйшык, нары максатсыз тигилгенсип, капалуу келди. Кире бериште эптеп, дубал таяна ылдырай чечинип, жанына келе жаткан Ибаратты анча байкабай иш бөлмөсүнө кирип кетти. Бул эмнеси деп Ибарат турган жеринде селейип ойго батты. Үйгө ал минтип мүңкүйүп келчү эмес эле го. Ал үйгө келгенде тамаша кошо келчү эле го. А бүгүн эмне болду? Ибарат каалган акырын ачып, шырп бербей анын үстүнө кирди. Арген диванда чалкасынан жатыптыр. Өңү өң эмес эле маска. Кирпиктери ирмелбей, каректери тереңинде ката түшкөн. Ибарат коркуп кетти. Арген! Арген! Жака бүчүлөрүн чечип, эгин силкилдете жүзүнө ийилди. Эмне болду? Бир жериң ооруп турабы? Үндөбөдү. Ибарат ого бетер чочуду, коркту. Тез жардам чакыруу үчүн телефон чалмак болду. Бирок Арген дароо уктап кетти. Бирөө чалып, ойготуп жибербесин деп, Ибарат телефонду үзүп коюп, жанына келип отуруп, ага билгизбей, ага угузбай акырын ыйлады. Арген ошол бойдон эртем менен ойгонду. Өңү мурунку калбына келип, иреңи тазаланып, кыйла дурус болуп калыптыр. Бирок баары бир башы оорлоп турду. Мындай абалга ал экинчи ирет чалыныш эле. Ибарат көшөрө өтүндү. Врачка көрүнүшүң керек, Арген. Арген шылкыйды. Көрүнсөм ооруканага жаткырып коюшу мүмкүн. Жатыш керек. Жинди болуп кетиптир деп эртең эле душмандарым сүйүнүп чыкпайбы? Бара-бара ооруң күчөп кетсечи? Гезитке арыз жибердим. Бир тарап болмоюнча иштеп турайын. А иште барган сайын өзүн жаман сезчү болду. Аябай чарчап чаалыгып, кыйналып жүрөсүң. Өңүң жакшы болбой турат, дечү болду Арген. Ошондон улам ал кыйналып, ооруп жүргөнүн башкаларга байкала баштаган тура, деп бушайман тартты. Кулагына ар нерсе угулуп, көзүнө көрүнө баштаганында башкалар билет го деп шекшинди. Тегерегиндегилер, атүгүл бүткүл кызматкерлер анын артынан ушак айың, шылдың кылып, ага билгизбей аны табалап, боор ооруп жүрүшөт го деп ичинен туталана эзилди. Бир күнү кызматта сүйлөп атып эле унчукпай калды. Тегерегиндеги жандуулар эле эмес, жансыздар ага көкүтө сес берип, бет алдындагы телефон аппаратынын тешиктери эле аны шектүү тиктеп, жөн отур, кыймылдасаң эле тарс жарылам, анткени ичимде бомбам бар, дегенчелик кылып, ал эми 4 дубал өлүктүн бетиндей ага мелтее тиктеп, билинбей бери жылып, мына басып калчудай аны сүрдөнтүп турду. Бул жаман жосун уулу өлгөндөн 1 айдан кийин көрүнүп, кайра жоголуп кеткен эле. Муну ал эч кимге билгизбей, эч кимге айтпай, бул илдет кайра кайталанбай калганга врачка кайрылбай, ишке алаксып кеткен болчу. Мына эми ошол оорусу азыр чукул кармады. Бет алдында отурган Жигиталынын баш эмес эле үйлөнгөн шар. Мисалы бара-бара чоңоюп, бирөө экөө болуп, анан калса азыр жаман сөздөр менен аны ашата сөгүп чыгып кетчүдөй сезиле баштады. Көзүнүн агы кыйгачтанып, бет түзүлүшү бет кептей мелтейип, кадимки кейпинен билинбей кете баштады. Анын эмне болуп атканын Жигиталы эми гана түшүндү. Секретарь машинисткага чыгып, Аргендин шофёру эч жакка кетпей, машинесинде болсун деп ага эскертип, кайра ичкери кирди. Талма оорусу бар немедей ички абалы сыртына, жүзүнө чыгып, бирок кантсе да акылы менен өзүн өзү кыл учунда бек кармап, креслодо шалдырап отурган экен. Жигиталы асте ийилип, колтуктан алды эле анын буйругуна көнүп, калчылдай ордунан турду. Аны менен унчукпай катарлай басты. Кууш коридордо аларга бир топ кызматкерлер жолукту. Аргенге алар ар жерде, ар бурчта аны табалап, шылдыңдай узата тиктеп жатышкандай туюлду. А чындыгында кызматкерлер аны менен сыпаа учурашып, ызаат кыла жол берип, ага болгон алардын көңүл табы аябай ысык экенин байкабады. Арген унчукпай келип машинесине отурду. Машина дароо короодон чыкты. Институттун ачылуу турган зор терезесинде турган Мырзаул Үчкемпиров ыраазы болуп камчы Суртаевге бурулду.
Көрдүңбү? Машинеге араң эле отурду. Шалпы бош. Пендебиз да. Мен дейт. Бизге дээре төшүтүктүүгө жолуга элек болчу. Көрсүн. Директорлуктан алганы жатышат имиш. Ырас болду. Алса кайда барат болду экен? Барат да бир жерге. Мунун репутациясы бүттү ушу менен. 4 сол. Арген көзүн ачты. Каерде жатканын али билбеди. Бул эмнеси? Баары чоочун, баары жат. Катары менен коюлган бир нече керебет. Керебетте оорулуулар жатат. Бир оорулуу төшөгүнөн ыргып тургусу келди. Бирок тура албады. Керебетке таңып коюшуптур. Муштумун шыпка кезеп, сандырак имиш, деди. Чын, гений экеним да чын. Жамгыр жаабаган жерге жамгыр, кар жаабаган жерге кар жаадырчу аспап ойлоп таптым. Америкадагы жаанды өзүбүзгө чакыртып алам. Сандырак имиш, чын. Түндө күндөн алып келчү аспап ойлоп таптым. Кыш болоору менен күнгө барып, бир машина от жүктөп келет. Сандырак имиш, чын. Ха. А бир оорулуу болсо, дагарадагы сууга кайырмак шейшептин айрыгын салып, балык уулап отурат. Сестра тиги кыйкырган ооруга кайрылды. Көп сүйлөбөңүз, башкаларга тынчтык бериңиз. Жакында мен робот медсестра жасайм. Алса окшоп сүйлөбө же шымыңды шыпыр, үкөл саям деп буйрук бербейт. Генийди силер адамдар түшүнбөйсүңөр. Робот гана түшүнөт. Ушуларды бүдөмүк уккан Арген каерде жатканын, эмне үчүн жатканын дали жакшы биле албады. Денеси салмактанып, эс акылы бүдүктөнүп, башы кеңкирип баратты. Ушул учурда өңү кайрадан мелте эселейип, көздөрүнүн агы аңтарылып, кулагына тааныш үн угулду. Кач бу жерден, кач, баары сен душманың, жанындагылар бүт өлүк кишилер. Оң ыптасына селт эте карай салып, ошондо бет алдынан бир кезде өлгөн апасын көрдү. Эски үйдүн алдында так ушинтип отурчу эмес беле? Тигил Гүлмира, тиги Бакай. Алар соксоюп баары тең ар бир керебеттин башында аны тегеректеп, колдорун көкүрөктөрүнө ала көрүстөндөгү калмак таштардай мелте этиктеп үнсүз турат. Тигине анын дал үстүндө шыптагы лампочка иленген зым жипте оролгон жылан пайда болду. Экөө тиктеше берди. Анан талп эте анын бетине жылан кулап түштү. Көздөрү чанагынан чыкты. Жулунду, турмак болду, бирок тура албады. Керебетке таңып коюлган экен. Укол менен дарынын таасири го. Эртеси эс акылы жайында ойгонду. Бирок башы ооруп, бүткүл денеси моло таштай салмактанып турду. Көзүн ачаары менен жанынан ак халатчаны врачты көрдү. Ал аны жылмая тиктеп, ал жайын сурады. Анан, жөөлүү учурунда эмнени көрдүңүз, эмнени уктуңуз, айтып бере аласызбы, деди. Жөөлүү деген сөз Аргенге жаман угулду. Жактырбай тиктеп, жөөлүдүмбү, деди. Суроомо арданбаңыз, сизди дарылоо үчүн баарын билүүгө тийишмин. Жөөлүгөн жокмун, түш көрдүм. Анда ошол түшүңүздү айтып бериңиз. Ал айтып берди. Анан, айтыңызчы, мен качан чыгам, деди. Кечээ келип бүгүн чыккыңыз барбы? Көрүү жана угуу галлюцинациясы бир учурда, анын үстүнө катуу кармаганча алигиче анын гараати тарай элек экен деп ойлоду врач. Врач анын ички жана тышкы абалын жазышы керек эле. Оорулуунун оорусун изилдөө үчүн анын тарыхын билүү, андан көп нерсени суроого милдеттүү эле. Анын иши, кесиби ошо. Бирок оорулуу эмнегедир андан шек санап, аны жактырбай турганы байкалды. Ошол себептүү ал бул ишин кийинкиге калтырды. Эртеси Арген кеч ойгонду. Денеси дали шалдырап турганы менен, башы жеңилдеп, ой санаасы ордуна келип, бу жерге кантип жеткирилгенин ойлой баштады. Жигит алы менен сүйлөшүп отурбады беле. Андан кийин эмне болду? Эмне болгону, кандай себеп менен бу жерге кантип жатып калышын эстей албады. Сырттан медсестра кирди. Ал ага кат сунду. Ибарат менен Иса Байгубатовдон экен. Анын палатасына эч кимди киргизбей, жана бирөө менен жолугууга уруксаат берилбеди. Бүгүн канчанчы число? Сестра: 3-чү. Мен канчасында келдим? 1-inde. Бугат качан келди? Бүгүн. Аялыңыздан го. Сиз 1-чи келген күнү аялыңыз түн ортосуна чейин палатаңыздын алдында турду. Ушуну билесизби? Жок.
Таң атканча терезенин түбүндө түнөбөк болгондо биз аран кетирдик. Врач кирди. Анын саламына Арген элпек алик алып кол созду. Врачтын иреңи жибей түшүп жанына отурду. Ата тегинен баштап азыркы өмүрүнө чейин сурап, тууган туушкандарынан мурун бирөө жарымдары нерв оорусу менен ооруду беле же жокпу ушуга чейин жазып алды. Анан сизди өзүнчө тынч палатада же спецбольницага которгула деп министерстводон башкы врачка телефон чалышыптыр. Бүгүнчө жатып туруңуз, эртең бу жерден которобуз. Мага эч кандай башка палата же спецбольницанын кереги жок, деди таңданып. Могу жаткандардан менин эмнем артык? Мага баары бир, деди врач. Анан чыгып кетти. Саалдан кийин кайрадан маңдайы талып, башы ооруду, шалдырады. Кичине эле жини келсе, оолукма оорусу кайра кармай баштаганын баамдады. Үкөл берилди. Бирок бул сапар ал да жардам кыла албады. Түшкөдө эле шалдырап жатып, түштөн кийин кайрадан кулагына ар кыл үн угула баштады. Бир үн: сен генийсиң. Генийлер гана жиндиканада жатышат. Сен азыр жиндилердин генералы кылып шайлайбыз, десе. Экинчи үн: эмне эле спецбольницага жатпайм деп каадаланасың. Каадасыз киши барксыз болот, деди. Ыргып туруп кимдир бирөөгө жулунду. Практиканттар кармап калышты, керебетке жаткырышты. Жанына кишилер чогула түшкөнгө оолукмасы анча күчөбөдү. Үкөл берилгенге магдырай түшүп, ой санаасы жымырай тынып уктап кетти. Арадан бир жума өттү. Ал үчүн баш аламан, бүдөмүк боло түшкөн бул дүнүйө кайрадан өз ордуна келип, тазаланып, кайрадан жашоо кумары өз тартибине чыгып, кулагына эч нерсе угулбай, көзүнө эч нерсе көрүнбөй, кадимки абалына келип, башы оорубай, өзүн сергек сезип, кууш коридордо ары бери басып жүрдү. Бирок бир ой аны ичинен кыйнап, бул ой эсине түшө калган сайын өзүнчө мыкчылып, ушундан улам дагы баягы оолукма оорусу башталбаса экен деп, өзүнчө бушайман жеп, аны эстебөөгө, ойлобоого аракеттенди. Анан да ал канчалык оңолгон сайын ошончолук аны ушул нервно-психологиялык клиникага жатып калганымды кара деген ой санаа түпөйүл кыйнай берди. Душмандары: баягы жиндиканага түшүп калыптыр, аны ордошер деп табалары канып атышкандыр. Тагдырдын калыс эместиги ушу. Ошо душмандарынын алдында өзүнө өзү алы жетпес оору менен табаланганын көрчү. Жөөлүү. Тагыраак айтканда оолукма, жин оорусу мээден кармайт тура. Мээң айныганда акылың, акылыңа кошулуп күч-кубатың, бүткүл денең кошо айнып, эмне кылып, эмне коюп атканыңды билбей ким болсоң да тырп дей түшө турбайсыңбы? Эми болору болду. Ооруканада жатканына 3-чү жума өткөндө ага китеп окууга уруксат беришти. Анын өтүнүчү боюнча Жигиталы илимдеги жаңы ачылыштар жөнүндөгү журналдарды алып келди эле врач: көркөм адабияттан башка эч нерсе окубаңыз, деди. Эртеси Жигиталы ага Илимбек Исламовдун Адам Илолоев деген романын алып келди. Бир алдын Арген баягы чукчуйган унчукпас Илимбектин китеп жазганына, болгондо да роман жазганына анча ишенбеди. Бир кезде ал роман жазмак түгүл, болмуш окуяны оозеке айтып бере албай, уялганынан кызарып кетчү эмес беле. Көрсө жаткан тура: Азамат, Азамат окуй баштады. Адатта ал көп эле көркөм китептерди окумак болуп, 2-3 барактан ары аша алчу эмес. Анын көңүлүн жетелеп, көксөөсүн ойготуп, жүрөк табын жылытууга эч бир угуту жок. Супсак экени дароо эле билинчү. А мындан баш көтөрө албай окуду. Окуяга канчалык арылаган сайын ар кыл тагдырларга, ар кыл ойлорго ошончолук тереңдеп, каармандар менен аралашып, эми ал жөн окубай, каармандар менен кошо кубанып, кошо капаланып окуду. Эртеси ооруканадан ал Жигиталга телефон чалды. Жакшы экен. Кээ жолдоштор китеп же кино тартат десе эле, адам тагдыры аркылуу мезгил үнүн айтпай, мезгил үнү аркылуу адам тагдырын айтмак болуп, окубасаң оку, көрбөсөң көр деп зордоп насаат айтышат. А бул китепте андай эмес. Так эле мени, сени тынчсыздандырган бүгүнкү курч маселе Илолоевдин тагдыры аркылуу дурус берилиптир. Сейсмолог жер термелерин алдын ала билгендей, жакшы сүрөткер коомго залалап келчү илдеттин кайдан, кантип пайда болоорун, аны менен кантип күрөшүп, кантип айыктыруунун жөн жайын таамай айтып берүүсүндө.
Адилет адамдарды ошого шыктандырып, алдына ат тартып, колуна камчы берип, коомдогу зыянкечтер менен күрөшүүгө аттандыруусунда. Кыскасы жакшы китеп. Иш кандай? Мен эмне деп атышат? Анын соодасы биротоло бүттү деп ордумда ар кимди чоттоп атышабы? Такыр андай эмес. Баарыбыз тезирээк келишиңди күтүп атабыз. Качан чыгасың? 1 жумадан кийин. Так 1 жумадан кийин Арген кызматка чыкты. Ал ишке чыгары менен машиналар жарыша чыкылдап, кызмат үстөлүндө уйкусурап отурган кээ кызматкерлер кууш коридорлордо шуулдай ары бери өтүп, эки ара шыбы менен отурган аялдардын ушагы тыйылып, иште кызуу кыймыл башталды. Кызмат түйшүгүнө Арген кайрадан баш байыбчасы менен кирип, өткөндү унутуп, иштен башканы ойлогусу келбеди. Редакциядан киши келди сизге, деди Каныкей. Кайсыл редакциядан? Известиядан. Кирсин. Арген ордунан туруп, корреспондентти кире бериштен тосуп алды. Узунунан келген чокчо сакал, ак жуумал журналист Аргенди кызыга тиктеп, жылмая кол кысып, экөө тең катарлай диванга отурушту. Акыбал мына ушундай, деди Арген. Бири-биринен ал жайын сурап билишкен соң, кийинки жылдары комиссия артынан комиссия келе берип, иш кылбай эле справка жазып калдык. Айтыңызчы, тугулук каттардагы фактылар баары эле жалганбы? Же аз да болсо арасында кичине чындык барбы? Бар. Тугулук арызчы өтө айлекер жана өзүнүн бул ишин өтө кылдат жүргүзүлгөн эме. Такыр кемчилиги жок институт же коллектив жок жана болбойт менимче. Иш болгондон кийин иш багытын дүрбө эмес, лупа менен карап отурсаң да, кээде бир жерден бир каталык кетпей койбойт. Тугулук арызчы мына ушул кичине фактыны бетине тутат да, ага бүт жалган жашыкты кошуп апыртып чыгат. А болор-болбос фактыларды ал кайдан алат? Биз андай майда фактыларды чогулуштарда окумуштуулардын советинде өзүбүздүн кемчилик катары ачык айтып чыгабыз, талкуулайбыз, андан арылуу жолун издейбиз. А тугулук арызчы сырттан эмес, өзүбүздүн ичибизден. Ошон үчүн өзүбүз ич ара айткан кемчиликти ал тугулук катына пайдаланат. Бул бир. Экинчиси, тугулук арыз түшкөн уюмдан бизге комиссия жөн келбей, сөзсүз түрдө жамандыкты издеп, биз өзүбүз бүтүрчү кемчиликтерди бирден чогултуп, өзүнчө эле бир чоң справканын материалына айландырат. Эгер комиссия мындай майда барат кемчиликтерди терип тепчибесе, анда эмненси комиссия? Жаман иштегенсиңер деп жиберген уюмдун жетекчилери кайра аларды жемелейт да. Ошон үчүн алар жөн келбей, кемчилигиңди гана издеп келишет. А издеген киши табат, жок болсо да табат. Кыскасы чындыкты ачык айкын тактап, далилдеп, акыйкатына дароо жетпей эле бири-бирин кыйнап, кыстап, коркутуп, кордоп, нервин кетирип, өлтүрүп тынмайынча жаны тынбаган мындай баш катырма айлампа окуялар азыр көп жерде башты айландырып жатат. Бул иштеги майда барат кемчиликтер экен. А чоң фактылар боюнча оюңуз кандай? Баары жалган. Мисалы, сөздү илгертен баштасам болобу? Албетте. Мындан 15 жыл илгери бул институттун директору Элебес Алышбаев эле. Ал менин илимий жетекчим болчу. Илимий ишимди коргоорум менен анын кол алдында иштеп калдым. Алышбаев илимий чөйрөдөгү компиляцияга жана халтурага катуу чабуул койгон чоң илимпоз эле. Бирок көп узабай өлүп калды. Душмандар ошондо сүйүндү, өлөөрү менен ачык эле жамандап чыгышты. Ал жөнүндө жазган эскерүүмдү басма бетине жарыялатпай коюшту. Көп узабай анын ордуна Төкөлдөшев директорлукка келди. Келери менен эле ал да Алышбаевдин ишин ашкере жамандап, ал эми илимий чөйрө жек көргөн халтуршик Балта Суртаев дегенди көз көрүнө колдоп, зоболосун көтөрө баштады. Буга аябай кыжырым келди. Ошондон кийин мен ого бетер Алышбаевдин ой тилегин коргоп, ишин уламак болдум. Ал кезде жаш, курч элем, өжөр элем. Төкөлдөшев менен Суртаевдин өтө ынак мамилесинен жана ыраматтылык Алышбаевдин Суртаевдин диссертациясын Төкөлдөшев жазып берген өңдүү деген сөзүнөн улам экөөнүн байланыш жолун жана илимий иштерин изилдемек болдум. Төкөлдөшевке караганда Суртаев билимсиз, маданиятсыз адам. Анан ушундай бир бакылдак кандай илимий эмгек жазды экен деген суроо тынчымды алды. Анан калса Суртаев илимий мекемеде эмес, чарбада иштеп жүрүп диссертация коргогон. Акыр аягы эмне болду дебейсизби?
Суртаевдин кандидаттык диссертациясын Төкөлдөшев жазып бергенин аныктадым. Төкөлдөшев ага бекер жазып бербесе керек. Ушундан кийин экөө ого бетер достошуп, бири-бирин жөлөмөй, таямайга өткөн. Муну мен Борбордук комитеттин өкүлү Эсен-Аман Абышкаев катышкан чоң чогулушта ачык айтып, далилдеп чыктым. Ушундан кийин экөө тең катуу жазаланды. Бул эки. Үчүнчүсү коомдук илимге чоң салым кошуп, бирок чындыкты ачык айткан үчүн эмгеги бааланбай жүргөн Мукталы Учуров деген чыныгы окумуштуу бар. Мындан 4 жыл мурун бош орундарга болгон академиянын кезектеги шайлоосунда мен институттун илимий советинин мүчөлөрү Учуровдун илимий эмгегин жогору баалап, академиянын мүчө корреспонденттигине бир добуштан шайлашты. Ушунун эртеси эле академиянын президиумунун өкүлү Султан Шаменов мени өзүнө чакырып алып, мүчө корреспонденттик бош орунга жогортон башка киши даярдалып атканын, ага Ата Бакеев экенин, ошон үчүн Мукталы Учуров өзүнүн кандидатурасын добушка коюудан баш тартсын деген сунушту мага катуу койду. Анан бул сунушуна макул болбодум. Бакеевке караганда Учуровдун илимий эмгеги салымдуу жана салмактуу экенин айттым. Шаменов муну уккусу келбеди. Анткени Бакеев белдүү жетекчинин жакын кудасы болчу. Ошого карабай мен Учуровдун алдын туруп, Бакеевдин жолун тазалоого барбадым, бара албайт да элем. Бирок Учуров мени чоң чатакка кабылдырбайын дедиби, мүчө кордук орунду ээлөөдөн чукул баш тартты. Бирок ушуга карабай ошондон кийин көрүнбөгөн бир күч артымдан сая түшүп алды. Буга шылтоо кылып, дагы бир топ жалган жалааларды жамашты. Мисалы институтта Жигиталы Молдоев деген кызматкер иштейт. Анын илимий наамы жок, бирок наамы барлардан билими жана жөндөмү жогору. Ал менин орун басарым. Эмне үчүн илимий даражасы барлар четте калып, наамы жок Молдоев директордун орун басары? Анткени ал Рамазановдун жакын жолдошу деп арызданышууда. Мен үчүн орун басарлыкка илимий наамы эмес, илимий баш керек. Дагы бир факты, аялым каза болгонго байланыштуу экинчи ирет үйлөнгөм. Ушундан улам бирөөнүн бүлөсүн бузуп үйлөндү деп чуу чыгарышты. Ага күйөөсү менен ал закондуу түрдө ажырашкандан кийин гана үйлөнгөм. Дагы бир жалганды мага жамап жүрүшөт. Институтта Айгүл Давлетова деген жаш кызматкер иштейт. Жөндөмдүү, билимдүү, акылдуу. Биз аны бөлүм башчылыкка койгонбуз. Тоголок арызчыл аны мени көңүлдөшүм деп жайып, жалганды жабыштырып аялыма кат жазыптыр. Айтыңызчы, тоголок арыздын ээсин болжолуңузда ким деп ойлойсуз? Айтуу кыйын. Ошондой болсо да, Үчкемпиров жана Суртаевко деп ойлойм. Балта Суртаевпи? Жок, анын иниси Камчы Суртаев деген иштейт. Ал эми уулуңуздун өмүрүнө кол салган кишилер кимдер тарабынан деп ойлойсуз? Муну да айтуу кыйын. Ачыгын билбей туруп, тигил же бул деп айта албайм. Айтуу кыйын. Мүмкүн шекшиген кишиңиз бардыр. Менимче Балта Суртаев. Эмне үчүн Бакеев же Төкөлдөшев эмес? Эгер логикага таянсак, мүчө корреспонденттикке орунду ээлөөгө тоскоол болгонум үчүн Бакеев анчалыкка барбас деп ойлойм. Ал эми Төкөлдөшев күнөөсүн кийин мойнуна алып, бир нече ирет мени үйүнө конокко чакырып, бирок барбай койгонумда итчилик менден да кеткен. Бирок жаштыгымбы, мастыгымбы, ыйманымды акчага алдап, мени Суртаев бузган деп үйүмө чейин келип кечирим сурап, койнубузда котур ташыбыз калбасын, жарашалы деп ант берген. Демек, шексингениңиз Балта Суртаев экен да. Ооба, ал азыр оозу кыйшайып, үйүндө шал болуп жатат. Анткени бирөөлөр мага жөн жеринен жамандык кылганда түбү жакшы болчу эмес эле. Айтууңузда академиянын жетекчилери сизди колдобойт экен. Борбордук комитет эмне, кийлигиш алган жокпу? Борбордук комитеттин өкүлү Эсен-Аман Абышкаев менин иш стилимди туура таап, кеңешин айтып, багыт берип, жардам берип турган. Бирок кур жалаа менен анын кызматынан алынганына бир топ жыл болду. Мына ошондон кийин артымдан түшүү ого бетер күчөдү. Анын ордуна келген сизди колдободубу? Жок дегендей Арген баш чайкады. Рахмат маегиңизге. Бу жерде мен бир жума болом. Текшеребиз, дагы сүйлөшөбүз. 5 сол. Ушундан көп узабай газетанын корреспонденти али кете электе эле Арген кайрадан ооруп калды. Бул ирет катуу жыгылды. Ал мындайча болду.
Кызматта отурса Ички иштер министерствосунан ага телефон чалышты. Көп узабай телефон чалган анын бет алдында турду. Арген Рамазанович, деди аны көптөн бери билген тааныш капитан. Сиз кадырлаган коллегаларыңыз институтта көппү? Ооба, көп. Ошолордун кээлерин атай аласызбы? Ошончо эле керекпи? Эгер айткыңыз келбесе, зордобойм. Сейли Биялиев кандай кызматкер? Жакшы кызматкер. Көптөн бери билесизби? Ооба, аспирантурада бирге окуганбыз. Көп жылдан бери бирге иштеп келатабыз. Ал азыр жергиликтүү комитеттин төрагасы. Анда эмесе тоголок арыздын ээси сиз кадырлаган, сиз аябай ишенген жакын жолдошуңуз Сейли Биялиев экен. Арген кумсарды. Капырай десе, кантип эле Сейли жазсын? Кантип эле? Жок, кантип эле? Таң калбаңыз. Ал бардык күнөөсүн мойнуна алды. Бул бир. Арген анын андан аркы сөзүн чыдамсыз күттү. Экинчиси, эч жерде иштебей, ар кимдин үйүнө уурулукка кирип жүргөн бир аракеч кармалды. Уулуңузду өлтүргөн мына ошол экен. Арген нес боло түштү. Капитан сөзүн улады. Көрсө аны акчага сатып алып, кылмышка түртүп коюп, өзү эч нерсени көрмөксөн, билмексен болуп жүргөн душманыңыз бар экен. Ким экен ал? Ким деп ойлойсуз? Арген шылкыйды. Кыйышпас коллегасы Сейли тигинтип аткандан кийин азыр кимди душман, кимди тууган экенин биле албай, ажырата албай турду. Ким экенин айта албайм го. Кийик Төкөлдөшев экен. Иреңи мелтее муздап, ичинен селт эте муюп, шалдырай тунжурап отуруп калды Арген. Ушундай, Арген Рамазанович, деди капитан. Өткөндү кайрадан эстетип койдум окшойт. Жок, андай эмес. Сизге рахмат. Сиз чоң иш өтөдүңүз. Рахмат. Эч нерсе эмес, кыла жүргөн ишибиз, милдетибиз. Сизден бир өтүнүч. Ошо уулума кол салган эмени мага бир көрсөтүп кое аласызбы? Рамазановдун бул өтүнүчү ылайык болбосо да, ылайыктап, мейли дегендей капитан баш ийкеди. Машина менен эски имараттын алдына келип токтошту. Камалгандар жатчу жерге кирип, нары ымырт, нары кууш коридор менен алар эң төркү камерага келишти. Камеранын кичинекей көзөнөгүнөн тигини көрүү анчейин ылайыксыз болгондуктан капитан күзөттө турган милиционерден эшикти ачып берүүсүн өтүндү. Арген жалт тиктеп, бет алдынан далысы бир кес, бети тултук, эриндери калың, өңү одуракай немени көрдү. Бир саамга аны тешетиктеп, анан жүзүн андан буруп кетти. Кийик Төкөлдөшевди көргүңүз келбейби? Жок дегендей Арген баш чайкады. Кууш коридор менен экөө унчукпай сыртка чыгышты. Мынчалык болду. Тергөө бүтө элек болсо да, бул маселе боюнча ачык айтып коеюн, деди капитан. Сейли Биялиев жалгыз аракеттенген эмес. Артында ата Бакеев менен Төкөлдөшев турган. Алардын планы боюнча сиздин ордуңузга Сейли Биялиевди, Молдоевдин ордуна Камчы Суртаевди, правкомдун төрагалыгына Үч Кемпировду коюшмак болгон. Бул тизме Бакеевдин сейфинен табылды. Сейли Биялиев карьерист, зор карьерист. Ошон үчүн ал тигилердин бардык буйругуна макул болгон. Бийликке жетээри менен сиздин маркум жетекчиңиз Алышбаевдин эмгегин жана окумуштуулук баркын биротоло өзү менен кошо жерге көмүп, сизди илимий чөйрөдөн биротоло жок кылмак болгон. Биялиевден мага эмне үчүн мынчалык душман болуп калганын себебин сурадыңызбы? Албетте. Ушунун баары тең Арген Рамазанович. Коллегаларыңыздын ой санаасында кенендик менен тереңдиктин жоктугу. Алида болсо каныбыздан тазаланып чыга элек көрө албастыктын, ичи тардыктын жана жердештиктин эски илдетинен биротоло арыла албай атканыбыздан улам. Болгон эле ушу. Рахмат. Отуруңуз машинеге, жеткирип коеюн, деди Арген. Менин бу жерде дагы иштерим бар, деди капитан. Байланышып туралы. Сөзсүз, сизге өзүм чалып турам. Чалып туруңуз. Арген кызматына баргысы келбеди. Түз эле үйүнө келди. Көңүлү катуу чөгүп, бул өмүргө, бул жашоо кумары тарап, баарына көңүл кайт болуп, ушундан улам тирүүлүктүн бүткүл түйшүгү, бүткүл ыраат жыргалы жөн эле бир бейопо убаракерчилик сыяктанып,
Мына ошол убаракерчиликке адам өмүр бою алданып жүрүшү. Бу бар болгону шам чыракты тегерене учуп жүрүп, анан акыры түбү канатым шамга күйгүзүп, шам түбүндө тырптей түшкөн көпөлөктүн турмушунан сөөмөйдө эмес экенине жүрөгү мыкчылып, көңүлү кирилеп, ушундан уламбы азыр бети ачыла баштаган душмандары эле эмес, Гүлмира менен уулунун өлүмү да жансерек боло түшкөн сезимине мурункудай көңүл мыкчыган кулса ый бербей, кичине терезе аркылуу сырттагы зор дүйнөнү көрүп, ошол дүйнөдө буга чейин же мындан кийин да жылдар эле эмес, кылымдар биринин артынан экинчиси кууп өтүп, анын тереңинде кала берчү бир үзүм адам өмүрү жөн эле бир өкүнүү же кубанууга аргысыз бейопо түйшүк сыяктанып сезилип кетти. Оор улутунуп ичинен сыздай үшкүрдү. Кызматка бармак болуп, ордунан туруп, бирок катуу бакыра чочуп, колун силке дубалга жөлөндү. Азыр эле колунда оролгон жылан кайра жок болуп кетти. Жүзү мелтейип, көзүнүн агы тегеренип, бирок бул акыбалын акыры башкарып, акырын дубал сыйпалай барып диванга отурду. Башы ооруп, кайрадан тула бою шалдырап, көңүлү чөктү. Эс акылы кайрадан бүдүктөнүп, көзүнө эми баяраак камерадан көргөн далысы бир кез, бети тултук неме түрү суук неме көрүндү. Ал Аргенди көздөй жулунду. Эми сени өлтүрөм, сен элеби? Соо кезинде коркууну билбеген ал азыр коркту. Корккону ушунча тез жардамга телефон чалды. Мына эми кайрадан оорукана. Келери менен оолукма оорусу катуу кармады. Тааныш үн кайрадан угулду. Кач, бу жерден кач, сени бу жерден өлтүрүшөт. Айрыкча оорусу кармаган кезде, анан да жакын эле жолдошу Сейли ага душман экенин билгенден кийин ал эч кимге ишенбей, врачынан, жанындагы эле оорулардан, атүгүл жаткан керебетинен корко баштады. 3-күнү күнү гана саал жоошуп, бирок өңү бет кеп кийип алгансып, мелтейип, сөзгө аралашпай өзү менен өзү болуп керебетте жатты. Тамак жебей, ага келген жоро жолдошторуна, атүгүл Ибаратка учурабай койду. Врачы жанына келди эле, андан оолактай ары жылды. Арген, жакындабаңыз. Врач жылмая ордунда токтоп жоошуткусу келди. Мен сизди дарылоочу врачмын. Сиз мени дарылабайсыз, өлтүрөсүз, жакындабаңыз. Тамак ичүү жана сүйлөшүүдөн качкандай эле укол алуудан да качты. Бирок анын ою менен болууга болбойт эле. Практиканттар буттан колдон алып, күч менен кармап турушуп, укол менен инсулин берилди. Инсулин денесине тараары менен калтырап титиреп, керебетте ийилип түйүлө чабалактап атып, анан кыймылдабай калды. Ошол бойдон сулк мемиреп, эртеси бир маалда ойгонду. Врач жанында келди. Кандай абалыңыз? Жакшы эмес дегендей баш чайкады. Анан ишенбейм, деди. Эмнеге ишенбейсиз? Сизге. Мени Лениндин күмбөзү, мени Кремль гана айыктырат. Сиз буга ишенбейсиз, а мен ишенем. Галлюцинациянын жеңил гарааты али кете элек экен деп ойлоду врач. Ишке аша турган ишеним, ашпай турган ишеним болот. Ишке ашпай турган ишенимди Йокдордун методу да жардам бере албасын академик Гиляровский эбак далилдеген. Бул оюңузду унутуңуз, болбосо айыгууга тоскоол болот. Врачы менен сүйлөшкүсү келбей, башын ары буруп кетти. Буга врач терикпеди. Анткени мындай ооруларга, мындай көрүнүштөргө көнүп бүткөн. Кечинде Ибарат келди. Ал күнүнө келчү. Бирок Арген күнүнө чыкчу эмес. Бүгүн чыкты. Үй бүлөсүнө эле эмес, баардык нерсеге көңүл кош болуп калганы жүзүнөн, сөзүнөн, кыймылынан көрүнүп турду. Шылкыя шалдырап, мага эртең бир сыйра кийим алып келчи, деди. Эмне кыласың? Кийим? Кетем. Арген мени укчу. Эмнени? Кетип кайда бармаксың? Дарыланышың керек. Бу жерде дарылашпайт, өлтүрүшөт. Тезирээк үйгө бар. Үйдү бирөө өрттөп ийбесин. Ушинтти да Ибарат менен коштошпой тегерегин элеңдей тиктеп кирип кетти. Ибарат ордунда калып акырын ыйлады.
өзүнө болгон анын көңүл кош мамилеси үчүн эле эмес, сыны кеткен күйөөсүнүн кейпине жүрөгү ачып ыйлады. Арадан 2 жума өттү. Бирок Аргендин абалы анча жакшырбады. Барган сайын ого бетер түн тартып, оюна келген жерге бир отурса, ошол жерде бир чекитти тиктеп, моло таштай кыймылсыз отура берчү болду. Мына азыр да киребетинде отуруп, билем, врачым душмандарым сатып алып коюшту. Аны акырын билгизбей өлтүрүп кой дешти, деп ойлоп селт эте ордунан турду. Тунжурай шылкыйып, ары бери басып жүрдү. Тигине аны дарылаган врачтын кабинети ачык турат. Үстөл үстүндө барак жатат. Ошол барак Аргенди ушул жумада өлтүр деген кимдир бирөөдөн келген буйрук кат болуп жүрбөсүн. Арген кабинетке акырын баш бакты. Эч ким жок экен. Үстөл үстүндөгү кагазды алып кабинеттен тез чыкты. Коридордун ээн жерине барып окуп көрдү. Кимдир бирөөдөн келген кат эмес эле анын оорусунун тарыхы экен. Муну кайра бербеш керек. Мына бул сүйлөмдөрдүн бир жеринде Аргенди түкүнчөнчү числодо өлтүрөм. Чыдамыңызды тыйып күтө туруңуз деген сөз болушу мүмкүн. Кийимди алып келбей койду деп Ибаратка таарынды. Ал келгенде чыкпай, жолукпай койду. Билем, Ибаратта менин ушул жерде өлүшүмдү күтүп атат. Аны да сатып алып коюшкан деп ойлоду. Эми өзүнөн башка эч кимге ишенбей, бул жерден кантип эртерээк качып чыгуунун планын түзө баштады. Кечинде качпай, эртең менен качуу керек. Күндүз Ибарат кызматта, кызы бакчада болот. А үйүн андан кантип ачат? Ачкычы, кийимдер сакталчу жиндикананын камерасындагы күрмөсүнүн чөнтөгүндө го. Кантип алуу керек? Ачып коюңуз, моюн оргочумду алып алайын, деди оорулуулардын кийимин сактачу аялга. Аял үрпөйө бурулду. Моюн оргочтун буга эмне кереги бар? Мындайлар өзүн өзү асып алышы мүмкүн. Ана булар үчүн жооп бер, деп ойлоду. Жок, моюн орогурдай азыр анча деле суук эмес. Эртеси Арген башка себеп менен ойлоп тапты. Анын үстүнө кечээги аялдын ордуна смендеши, башка аял иштеп атыптыр. Ачып коюңузчу, күрмөмдөн үйдүн ачкычын алып алайын. Аялымда бир ачкыч, менде бир ачкыч жүрчү. Аялым өзүнүкүн жоготуп алыптыр. Аял ачпады. Ачкычты ала албасына түңүлдү. Эмне кылуу керек? Качуу керек. Бир гана жол качуу керек. Бирок качуунун алдында баары бүтүп, эми өзүнө өзү ишенбей баштады. Ушунун баары атайын даярдалып, менин оюма кимдир бирөө ушул ойду сала берип атат. Ал ооруканада эмес, качып баратып жолдо өлдү, деп гана коюшу мүмкүн. Ал колдорун кармалап көрдү. Колдору аны азыр жаактан ары тартып ийчүдөй түгү сыртына чыгып, жиндене титиреп турду. Денеси муздак тер басып, көкүрөгү мыкчыла түштү. Көкүрөгүнө алаканын басты. Жашынан оорукчал жүрөгүн такай эртелигеч физзарядка ойноп жүрүп, бир калыпка салып алган эле. Мына эми жүрөгү колуна балка эмес, балта кармап алгансып, анын бүткүл көкүрөгүн дүкүлдөтө ургулап атат. Көрчү, баары душман. Башканы кой, жүрөгү да душман. Ал керебетине барып шейшеби менен өзүн өзү муунтуп өлтүргөнү жатканда кармап, керебетке таңып коюшту. Инсулин берилди. Ушул окуядан бир жумадан кийин ал ооруканадан качып чыкты. Аны айыктырчу Лениндин күмбөзүнө учмак болуп, Манас аэропортунда жүргөн жеринде оолукма оорусу кайра кармап, аэропорттун медициналык жардам кылынчу бөлмөсүнө жеткирилди. Оорулуунун аты жөнүн билмек болгон медсестра мындан бир жума мурун Арген өзү дарылоочу врачынын кабинетинен уурдап алган баягыл кагазды анын чөнтөгүнөн тапты. История болезни. Рамазанов Арген в прошлом определен был однажды на стационарное лечение в психиатрическую клинику. В последнее время ухудшение. Проявились повышенная утомляемость, сильные головные боли, плохой сон. Вскоре перестал справляться с работой, стал неважно чувствовать. Появились боли в сердце, боязнь умереть от сердечной недостаточности. 2 месяца находился в психиатрической больнице, где не было выявлено никакой патологии сердца. Больной слаб, крайне ипохондричен, эмоционально подавлен, говорит тихим голосом, отвечает с большими паузами, говорит о нежелании жить. Анамнез.
В детстве развивался правильно, учился хорошо, окончил университет с отличием. В данное время работает директором института в Академии наук. С работой, по объективным сведениям, в последнее время справлялся плохо. С юных лет эмоционален и чувствителен. Женат. С женой отношения хорошие. Впервые заболел в 1982 году, после смерти сына. Были галлюцинации психогенного содержания, состояние тоски. Работу не бросал. Лечился амбулаторно в Институте курортологии и физиотерапии. Хорошо поправился. Но через год в связи с перегрузкой на работе и угрожающими анонимными письмами возобновилось тоскливое состояние. Особенно за последние полгода наблюдалось ухудшение состояния из-за конфликтов на работе. Стал нервным, раздражителен, быстро утомляется. Резкое ухудшение состояния наступило в ноябре, после того, как в президиуме Академии его обвиняли и дали строгий выговор. У больного начались приступы сердцебиения, страхи с диагнозом прединфарктное состояние. Он был направлен в психиатрическую больницу. Этот диагноз не подтвердился. Опасается за свое сердце. Уверен, что у него стенокардия. Раздражен создавшимися ситуациями. Считает, что длительная борьба с недоброжелательными научными работниками вывела его из равновесия. Интеллект без грубых нарушений. В последующем поведении его отмечались невротическое явление. Проводится лечение сном и инсулином. Медсестра психдиспансерге телефон чалды. Ансыз эле аны издеп жүргөн алар Аргенди Манас аэропортунан тез алып кетишти. Арадан 3 ай өттү. Кайрадан жаз келди. Өрүк гүл ачып, жердин жылуу деми бүткүл жан жаныбарга жылуу тап берип, ар түркүн дарактардын 1000 түркүн гүлдөрү менен көк жашыл жалбырактарына чөмүгөн шаар көз көрүнө тазарып, нары жашарып, көк деңиз сымал көлкүп калды. 4 ай дегенде Арген ооруканадан чыкты. Күйөөсүнүн амандыгын тилеп, башын куттуктап, Ибарат Аргенге жаңы күрмө шым кийгизип, аны анан оорукананын короосуна келип токтогон жеңил машинесин көздөй колтуктап жөнөгөн күнү Султан Шаменов кызматынан алынды. Не илимде, не маданиятта, не чарбада болсун, Шаменов сымалдар өз этегине өзү чалынып, араң баскан аке үйкөлөрүн көз көрүнө куш кылып, ал эми чыныгы куштарды аларга жем кылып, акты кара, караны ак деп, дагы 10 жылдап оюна келгенин оттоп отура бермегеле. Бирок өлкөбүздөгү улуу бурулуш окуялар, тарыхый өзгөрүүлөр, аларды эч кимге керексиз эски буюм мисал турмуш чордонунан өз учурунда четке серпип салды. Айрыкча илимий жана маданий чөйрөдөгү астыртан айтылып жең ичинен бүткөн калпыс иштер Борбордук гезиттин беттеринде катуу ашкереленди. Эсен-аман Абышкаев акталды. Котур ташын колтуктарына катып, Аргендин алды артына түшкөндөр шылкыйып кыдырата сот алдында отурду. Кыскасы, ак ийилип, бирок сынбады. Чындык жеңди. Бирок эмнегедир Арген ооруканадан көңүлү чак эмес, шалпы бош чыкты. Арген Рамазанович отурмак болуп машиненин каалгасын эми ача берген Арген карай салып, оорукананын кийимин кийген курдашын колтуктап турган Айгүл Давлетованы көрдү. Ибараттын ичи ага тарый түшүп, Аргенди тезирээк эле ары киргизмек болуп, саал жөлөй берди. Бирок Арген кирбей ордунда токтоду. Кандай, жакшы болуп калдыңызбы, Арген Рамазанович? Жакшы. Өзүң кандай, Айгүлтай? Жаман эмес. Ишке качан чыгасыз? Сизди бүт институт, бүт коллектив күтүп атат. Качан чыгасыз чын эле? Мен эми чыкпай калдым го, Айгүлтай.
Айгүл ишине бербей алайды. Коюңузчу, эмне үчүн экенин Арген айтып отурбады. Айгүлгө ийгилик каалап, рахмат айтып, машинеге отурду. Машине Кууш көчө аркылуу солго бурулуп, чоң көчөгө чыкты. Экөө дали унчукпай арткы орунда келатышты. Сүйлөшпөдү. Эмнени сүйлөшмөк? Анын үстүнө Ибарат ашыкча сүйлөп, ашыкча суроо бергенге анча да байкалган эле. Анткени Арген тез капаланып, көңүлү тез кирдечү болду. Бирок эмне үчүн ал эми чыкпай калдым го деди. Бул эмне дегени? Ушул ой Ибараттын тынчын алды. Чыкпай калдым го деген сөз кулагына эмнегедир өтө жаман, өтө өөн угулуп, бирок аны ал ичинен жакшылыкка жоруду. Акыр аягы Арген баарын жеңди. Жеңип эле тим болбой курчуду. Такшалды, жол ачылды. Эми ага директорлуктан да жогору кызмат бергени жаткандары чын тура. Вице-президенттиктин орду жөнүндөгү сөз төгүн эмес тура. Маселе чечилмейинче Арген өз оюн айтчу эмес эле. Азыр да ошентип атат. Айтмакчы, илимий чөйрөдө көп сөз болуп атат сен жөнүндө, деди Ибарат. Мисалы, вице-президенттиктин бош ордуна сенин кандидатураңды коюп атышыптыр. Мага Иса Байгубатовичтин өзү айтты. Вицеликеби? Арген Ибаратка кыйгач тиктеп көңүл кош жылмайды. Ооба, вицеликке. Бул жөнүндө сага эбак эле айтышса керек. Мага эмнегедир айтпай жүрөсүң. Адатыңча маселе биротоло чечилмейинче айтпайын дегенсиң го. Маселе биротоло чечилди, деди Арген колун Ибараттын ийнине коюп. Биротоло. Ибараттын музоо кирпик татына көздөрү жайнай түштү. Эмне анда мага айтпадың? Сени капалантып албайын дедим. Кызык, чоң оюп атсаң кантип капаланайын? Арген унчукпай калды. Ирең ошондо саал муздай берип, санаа оорусу жүзүнөн көрүнүп, көкүрөгүн муң чалды. Бирок бул ички өктөөсүн Ибаратка билгизбеди. Аны өзүнө имере тартып, чоң оюу кайда, деди. Вицелик же директорлук эмес, эми жөнөкөй кызматкерчиликке да жарабай калдым, Ибарат. Ибарат селт эте чочуду. Бул эмне дегениң? Ушундай. Экинчи группадагы инвалид болуп калдым. Койчу, эмне деп атасың? Чын. Мен ооруканадан чыкканча аялыма бул жөнүндө айтпагыла дедим эле. Айткан жокпу врач? Жок дегендей Ибарат кыйлага дээре дали ага ишене бербей, алая тиктеп туруп, анан тунжурай барып, башын Аргендин ийнине жөлөдү. Ошондо тиштенген эриндери саал титирей түшүп, көмөкөйү буула көздөрүн жумду эле кирпик арасынан жылт эткен мөлтүр жаш чыга келди. Мөлтүр жаш. 5 август 1984 жыл. Чыгарманын аягы.